Она зарабатывает на газовых инвестициях, которые недавно стали доступны гражданам. Видеодо өлкө башчы Садыр Жапаров өзү сүйлөп жатат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок бул монтаждалган фейк тасма. Шылуундар ушинтип өлкө башчысынан тарта ар кайсыл аткаминердин видеосуна үн кошуп, өз максаттарына пайдаланууга жетишкен. Аркандай ыкма менен адамдардын ишенимине кирип, капчыгын каккандардын маселеси кайрадан парламентте көтөрүлдү. Керек болсо президенттин үйүнүн менен чыгарып, видео тасманы жаздырып, мына акцияны сатып атабыз деп, мен элге айтып атам, бул президент эч качан ошо барбайт, айтпайт, айткан жок андай. Бул дипфейк. Уже МВДде керек болсо тергөөчүлөрдү дагы үйрөтүш керек. Жаңы технологияларга ошол мошенниктерди кантип табыш керек, соц тармактар менен иштеш керек. Алар арызды күтпөй, ушундай видео тасма чыкканда эле сразу аракеттерди кылыш керек да. Жөн эле отурбай, арыз качан түшөт, пострадавший качан болот дебей эле аракет алдын ала болуш керек. Жыйында шылуундар депутат Медербек Алиевдин атын жамынып, ар кандай каражат топтоп жүргөнү айтылды. Алиев бул боюнча расмий билдирүү таратып, 21-кылымдын орчундуу маселесине айланган кибер кылмыштуулук менен тыкыр күрөшүү керектигин белгиледи. Анан мен расмий дагы айтып коеюн, кээ бир мага чалып тынчтанып атат жарандарыбыз, кээ бир WhatsApp группаларга менин атыман дагы жанандай бир чогултууларды кылып, мугалимдерге да бирдемке деген туура эмес маалыматтар экен. Мен расмий билдирип коюуну туура көрүп атам. Бул жалган, калп. Мен эч кандай марафон уюштурган жокмун. Ушу укук коргоо органдарына да номерлери бардыгы бар экен, ушуну териштирип койсок. Ким биздин атыбызды жамырап алып ошондой иш кылып атат. Депутат Алиев жыйында шылуундарга ири суммада алданган 2 жарандын атын атады. Анын бири Мерим Ташыбекова алдамчыларга 1 миллион сомго жакын каражатын алдырган. Бул жагдайдан кийин ал укук коргоо органдарына жана депутаттарга кайрылганын айтты. Ошол эле учурда ири өлчөмдөгү карызды жабуу үчүн коомчулуктан жардам суроого мажбур болууда. Керегиме жарата алайын деп жолдосо калп кетейин эмесмин. Ошондуктан депутаттар аркылуу, ички иштер министрлиги аркылуу кандайдыр бир токтом даярдап, ошондо банктарга жөнөтүп, менин ошол пайыздык үстөктөрүмдү жана туумдарды токтото туруу боюнча кайра өтүнүч келтирип турам. Анан ошолордон жооп келгенден кийин анан кийин балким негизги сумманы төлөөгө аракет кылып баштайм болуп ойдом. Шылуундар Улуттук банк, УКМК жана башка мамлекеттик мекемелердин атынан жарандарга чалышат. Алдамчылар каржылык эсепке коркунуч болгонун, кимдир бирөө насыя алууга аракет кылганы же жакыны кырсыктаганын айтып, айласын табышат. Акыркы кездери социалдык тармактын колдонуучулары өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырган бирөө байланышка чыкканы боюнча пост жаза баштады. Бүгүн мага жетекчим жазып, ККНБнын текшерүүсү болуп жатканын жана капитан Рыспаев мага чала турганын айтты. Көп күттүрбөй капитан Рыспаев чалды. Ал кимдир бирөө менин атымдан акча которуу операцияларын жүргүзүшү мүмкүн экенин түшүндүрө баштады. Анын сөздөрү мага шек жаратты. Анан мен андан кайсы башкармалыктан экенин, жетекчисинин ким экенин жана Улуттук банк менен жеке адамдардын коммерциялык банктардагы операцияларынын кандай байланышы бар экенин сурадым. Ал бат-баттан сүйлөп мени ишендирген келди. Ошондо оюма бир нерсе келди. Мен ага расмий түрдө чакыруу кагазы менен чакыруусун айттым. Анан телефондо алдамчылар көбөйгөнүн түшүндүрдүм да телефонду өчүрдүм. Андан кийин мага эч ким чалган жок. Ал арада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы пост жарыялап, муфтийдин үнү пайдаланылган видео фейк экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча 2024-жылы шылуундар жарандардын 903 миллион сомун уурдаган. Милиция анын 447 миллионун кайтарган. Андан сырткары өлкө аймагында Симбокс аппараттары менен шылуундук фактылар аныкталып, шектүүлөр кармалганын кабарлаган. Акылай Карабаева, Регион.